60-ка чамалап калган Майрам Оразалиева Чоңалай районунун Каратейит айылынын тургуну. 3-5 май күндөрү жер титирүүдөн соң жалгыз бой эненин үйү жараксыз абалга келген. Социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлө 3 бөлмөлүү үйүн жер титирөөгө чейин жаңы эле бүтүргөн. Бирок кыйынчылык менен салынган үйү кайрадан бузулган. Майрам эненин үйүн салып берүүгө айылда демөөрчү табылды. Жетирген күнү 3-4 күн ар ким үйдө жатып жүрдүк да. Үйлөр аябай начар болду. Корктук, үрктүк, аябай начар болду. Мали там салып берейинчилер келип, там салып бери рахмат. Чалым 2010-жылы өткөн. Балам жаш, кызым жаш. Өзүм эч нерсем жок. Чындыкты айтайын, эч нерсем жок. Пенсия деген жок, пособия деген жок менде. Эч нерсем жок. Мал деген жок, эч нерсем жок менде. Рахмат эм жамак ушинтип мага там салып берген үчүн. Каратейит айылында жер титирөөдөн жабыр тарткан Майрам Оразалиевага жеке ишкер Жаманкул Галдыбаев 4 бөлмөлүү үйдү толук бүтүрүп берген. Ишемби күнү үйдүн ачкычы ээсине тапшырылды. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айылдын тургундары катышты. Жаманкул Галдыбаевга жергиликтүү бийлик тарабынан жер титирөөдө ар тараптан жардам көрсөткөндүгү үчүн Чоңалай районунун ардактуу атуулу деген наамы ыйгарылды. Жекенди айылдык аймагынын ардактуу атуулу наамы ыйгарылсын. Зилзала болду деп уктук дагы биз ошо Бишкектен ошол жогорку кеңештин депутаты Жыргалбек Айтыбич Калмаматов менен чогуу элге продукт алып келгенбиз. 100 кап ун, андан 300 баштык продукту, май, чай, ошо күндөлүк керектелүү тамак аштарын алып келип, кабар алып, элден кабар алып, ушул Каратейитке келген учурда эл аябай топтолуп, ушу коркуу сезими пайда болгондо, элдин баардыгы ушундай шоковый состояниеде турган. Бул энелердин ыйлаган көз жашыны көрүп туруп, анан ошол жерде чечимге келип туруп, элден бата алып, ошол жерде мен салып берем деп айттым эле. Мына Кудай буйруп бүтүп, бүгүн мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, элден бата алып берип киргизип атабыз. Жолтой болсун. Жаңы курулган үйдүн узундугу 10 метр болсо, туурасы 9 метрде түзгөн. Үйдүн курулушу 2 ай мурун бүткөн. Ага чейин ремонттоо иштери жүргүзүлгөн. Жалпы демөөрчү тарабынан 1,5 миллион сом каражат бөлүнгөн. Жашым 19-да. Анан ошол биздин өтө жашообуз оор эле. Анан 3 май күнү жетирбегенде үйлөрдөн аябай катуу неме кетти, жарака. Анан ошол чогулуш болуп калып, Жаманкул ака келди, ушул биздин тамдап үйгө үй салып беребиз деп бизге тамдап үй салып берди. Жекенде айыл аймагында 5 айыл бар, 8000ден ашуун эл жашайт. Аймакта бир жумадан бери аба ырайы суук болуп курулуш токтоп турат. Бирок айыл эли кыштан жылуу чыгуунун айласын көрүп, бүтпөгөн үйлөрүн бүтүрүү менен убара. Ал эми айылдын чыгаандары элге азык-түлүк берип, курулуш материалдары менен камсыздоодо. Буга чейин деле жардам берип келатабыз. Азыркы күндө мына билим берүү тармагында болобу, медицина тармагында студенттерге, окуучуларга ошол районду социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча биз өзүбүздүн түзгөн пландарыбыз бар. Ошонун негизинде биз азыр студенттерди Ошто, Чоңайдан чыккан студенттерди 100 баланы ошол чет тилдеринде акысыз өзүбүз төлөп, өзүбүз каржылап окутуп атабыз. Андан сырткары ошол жер титирөө кезинде жабыркап калган балдардыга ысык көлдө эс алып келүүгө 60 баланын жол киресини төлөп бердик. Чоңалай районунун Жекенде айылында 3-5 май күндөрү жер титирөө болгон. Анда 630 үй 4-5 категорияда жараксыз болуп, короз сарайлар кулап калган. Азыркы учурда курулуш иштери жүрүүдө. Жалпы демөөрчүлөр тарабынан социалдык колдоого муктаж болгон 19 үй бүткөрүлүп, ээлерине тапшырылган. Ага улай Агахан фонду тарабынан 17 үй салынып жатат. Бүгүнкү күндө курулуш иштери катуу жүрүп жатат. Мамлекет тарабынан ошол болгон жер титирөө болгондон баштап эле 420 тыйындан Кызыл Кыянын семети ушу жерге чейин жеткирилди. Бүгүнкү күндө да ташылып атат. Андан сырткары ошо президенттик фонддон 4-чү категориядагыларга 50 000 сомдон, 5-чи категориядагыларга 100 000 сомдон акча каражаттар бөлүндү. Андан сырткары МЧСнин шотуна түшкөн акчадан 39 098 сомдон тийди. Анан кышка даярдык боюнча эми колдон келишинче аракеттерди жасап жатат элдин баардыгы. Эптеп 1-2 комнатасы болсо дагы бүтүрүп киргенге аракеттер катуу жүрүлүп жатат. Жер титирүүдө аймактагы бардык эле үйлөр кыйрап калган эмес. Пайдубалы бекем курулуш талаптарын сактап, эрежеге ылайык салынган үйлөрдө олуттуу жарака жок. Эми тургундар курулуш иштерине тыкыр көңүл буруу зарылдыгын эске алууда. Аймак жашоочулары ашар жолу менен да өз ара үйлөрүн бүтүрүп алышкан. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар, Чоңалай району.